Abdulaziz İbni Abi Hazim rahmetullahi aleyhinin mintip aytkan sözü var. Maga deydi, atam mintip aytkan deydi. Murunku doğrularda adamlar deydi. Özüdөн karaganda ilimdүүрөөк adamga jolугуп kalsa, maşallah bugün oljo ala turgan gün, bugün paydalana turgan gün eken dep, janaga özüdön ilimdүүлөктөн ilim alat ele deydi. Эгерде өзү менен барабар болгон адамдарга жолугуп калса, илимий деңгээлдери бир боло турган адамдарга жолугуп калса, машалла бүгүн кайталай турган, бүгүн музакара кыла турган күн эде дейт, дешет эле дейт. Ал эми эгерде өзүдөн төмөнүрөөк, илимий деңгээли төмөнүрөөк болгон адамдарга жолугуп кала турган болсо, ага илимин берип коет да андан ашыкча эчтеке кылбайт эле дейт. Биздин доор келгенге чейин дейт. Биздин доор келген кезде илимдүү киши өзүдөн илимдүүлөк десе, мен буга кажетим жок, муктаждыгым жок. Мен өзүм билем, барабар адамды көрсө мен өзүм билем деп ошундай деңгээлге түшүп калды дейт. Мына ушундай болгон кезде адамдар куруду, зыянга учурап калды дейт. Мына ошондуктан илим чөйрөсүндө жүргөн кезиңерде эч качан илимдүүдү көргөн кезде андан качпагыла. Тескерисинче ошонун жаныга барып жармашып, ошондон берип суроолоруңарды үйрөнгүлө. Кайсыл устаз болбосун, Кыргызстаныбыздын ичинде, сырткы мамлекеттерде кандай күчтүү устаз болбосун, жолуккан кезиңиздерде алардын илиминен пайдаланыңыздар. Кайсыл жерде өзүңүздөрдүн деңгээлде болгон адамдар болсо, алар менен ошол сабактарды кайталап, бири-бириңерге айтып, деп, мындайча айтканда үйрөтүп, бириңер билбеген нерсени экинчиңерге айтып берип, ушундай музакара кылыңыздар. Өзүңөрдөн төмөн студенттерди көрүп калсаңыздар, бир түшүнбөй калган сабактары балким, алардын колунан кармап, эмне кыласың, сиздер ошолорго үйрөтүп, анын дагы сабагын бир жеңилдетип берсеңиздер, эң жакшы сыпатка ээ болосуздар. Мурунку алымдардын сыпатына ээ болосуздар.